21 кылым масс медиасына 21 жыл. Бул марике карата бүгүн Бишкек шаарында 21 кылым республикалык коомдук саясий жана элдик гезитинин жетекчилиги өз тармагында ийгиликке жетишкен 30дай адамга сыйлыктарды тапшырды. Укук коргоо, ветеринария, агартуу, маданият жаатында иштегендерге, акын жазуучуларга кылым жаратманын наамы берилип, төшүнө медаль тагылды. Иш-чарада Кыргызстандын Аксакалдар кеңешинин атынан гезиттин редакторлору ардак грамота менен сыйланышты. Белгилей кетсек, 21 кылым гезити Жалал-Абад облусунун Сузак районунда чыга баштаган. Учурда республикалык мааниде 20 000 нускада чыгууда. Биздин 21 жыл бою биздин редакциябызга агартууга салым кошкон, биз менен тыгыз байланышта болгон жана кичинекей райондун деңгээлиндеги гезитти бүгүнкү күндө 7 дубанга чыгарып, жалпы Кыргызстанга кызмат кылдырганга жеткирген, эмгеги өткөн адамдарды чакырып, ошолорго сыйыбызды көрсөтүп, сыйлыгыбызды берип коелу деп турабыз. Бул газетанын ээси мен Сабира Ишенкулова. Кудайга шүгүр, бул гезитти ачканыбыздан бери биздин Кыргызстаныбызда башыбыздан канчалаган жакшылык жамандык күндөр өттү. Бирок бардык күндөрдү чагылдырып жүрдүк. Жакшы ниетибиз менен келе жатабыз. Мен ойлоймун, Кудай кааласа, бул 21 жаш эмес, 100 жашка чыгат. Кийин бизден кийинки дагы муундар 22 жыл деп улап кетсин деген жакшы ниеттерибиз бар. Мени ардак грамота менен сыйлап отурушат. Жана эмне үчүн деп сурасаңыздар, ал мен көптөгөн конкурстарга катышканым үчүн, фестивалдарга, жана Италия, Испания 26 вуздан, 72 мамлекеттен, Турциядан мен ырдап келгеним үчүн мага ардак грамота бүгүн сыйлап жатышат да. Ошол үчүн мен аябай чоң ыраазычылыгымды билдирүүдөмүн.